Orta şahrındaki номер 4-cü orta mektebinde Atalar Sözü Akıldın Gözü деген аталышта конференция болуп өттү. Ал конференцияга бизге коноктору келген. Жайыл ата коомунан жана Жайыл ата музейинин директору Бекпи эже жана Захира эже келген. Ошол конокторго сөз берип койсок. Рахмат. Бүгүнкү 4-чү мектептеги аталарга арнаган жана ошондой эле Жайыл Баатырдын ысымынан Темиржан энебиздин дагы баатырдыктарын даңазалаган жакшы биринчи жолу мен иштегенде ушу мектепте ушундай болуп чакыртып атат. Сиздерге абдан чоң рахмат. Абдан жогорку деңгээлде өттү. Мен негизи өзүм дагы мугалимдин кызы болгондон кийин 5 деген баа бердим сиздерге. Ар бир нерсе бааланыш керек да. Анан өзүбүздүн да сунуштарыбызды айттык. Ушул сунуштардагы кийинки ушу менен эле токтоп койгуланат деген ойдобуз. Сунуштарда каралып, мындан бетер өсүп, өнүгүп, ушул мектептин бүгүн көрүп, өсүп, өнүп, гүлдөп атканын байкап атабыз. Ушул оор жумуштун баарын аркалаган анан биз да таанышып билдик. Жайыл Баатырдын Асан атанын урпагынан экен. Директору дагы Айда. Бул дагы биздин бүгүнкү конференциядагы каада салт. Анан жаңы эң биринчи президенттин жарлыгы менен аталар күнү деп белгиленип, аталардын орду кыргыздар ушунчалык атанын деңгээлин кандай ордун ата мекенди сактап, ушул азыркы замандагы дагы аталарыбыздын жасаган эмгектерин баары ушу окуучулар илип алып, мектеп биринчилерден ушинтип өткөрүп атканына биз абдан сыймыктанып атабыз. Жайыл Баатыр музейине да 18 мартта келип кетишкен, таанышып кетти. Ушундай конференция болуп чакырабыз деп. Анан ошо чакырганыңыздарга абдан ыраазы болуп атам. Ошону менен Жайыл ата коому 91-жылдан бери иш алып баратат. Жайыл ата коомунун аркасы менен ошо районубуз, Калин району Жайыл Баатырдын атын алып келатат. Менин сөзүн кыскасын айтканда, ушу кийинки муундар билип, өздөрү изилдеп, азыр интернет булактарынан анан өздөрү тарих менен таанышып, бүгүн абдан кыска азыркы заманбап технологиялар менен баарын көрсөтүп, кыскача анан көрсөтүп бергени бизге абдан жакты. Ушул эмгектин баарын өзү директор башы менен музейге келип, Айда Асиевнага абдан ыраазычылык билдирем. Жайыл Баатырдын эстелигине гүл коюп, өзүнүн бүт орду менен келип, ырларын окуп берип, абдан жакшы үлгү болуп кетти. Анан биз дагы Жайыл ата коому дагы эмгегин баалап, мынакей ардак грамотабыз бар биздин, жана ошондой эле биздин жанагы төш белгилерибиз бар, жакшы окуган окуучуларга мыкты окуучу, конкурстун жеңүүчүсү, ушундай сыйлыктарыбыз бар. Эми кийинки иш-чараларда дагы сиздер мына угушунча жакшы республикалык деңгээлдеги жакшы олимпиадалардан жакшы мыкты окуучулар бар экен. Ошол окуучулардын баардыгын бизге сунуштасаңыздар, биз дагы кур калтырбай, баягы биз дагы окуучуларга патриоттуулукка тарбиялаганды алардын дагы эсинде калат да, туурабы? Анан дагы тарыхка да көбүрөөк көңүл буруп изилдейт деген ниеттемин. Анан мен ошо Жайыл ата коомунун атынан ардак грамота менен Кара Балта шаарындагы 4-чү орто мектебинин директору Саркалдаева Айда Есеновна агартууга кошкон көп жылдык эмгеги жана жаштарды патриоттуулукка тарбиялагандагы эмгектерин бааладык. Жана аталар күнүнө карата жасаган конференциянын жыйынтыгы менен биз ушу ардак грамота менен сыйлоону чечтик. Чоң рахмат. Бул эми биринчи эле сыйлык болбосун, азырынча ардак грамота болсо дагы Кудай кааласа жакшы иштерди алып барсак, биздин төш белгилерибиз да бар. Эми мугалимдердин да эмгеги, мугалимдерди, окуучуларды да кур калтырбайбыз.